Жаркыраган жолдор, оңдолгон инфраструктура, жаңы курулган мектеп, оорукана жана спорт комплекстери. Шаарды алаканга салгандай көрүнгөн бийиктиктеги көз жоосун алган флагшток. Мунун бардыгы Жалал Абад шаарында. Соңку жылдары бул шаар динамикалуу өсүп өнүгүү жолунда. Дүйнөнү дүңгүрөткөн академиянын филиалы ачылып, кабат-кабат курулуп жаткан үйлөр, ага катар мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жайы да бар. Жакынкы жылдары Жалал Абад шаары борбор калаадан кем калбаган, ошондой эле көрүнүктүү калаага айланары шексиз. Жергиликтүүлөрдүн көз алдында өнүгүп жаткан шаардын келечеги кең экенин тургундар да бир ооздон айтышууда. Бул жылы Жалал Абад 146 жашка чыкты. Аймактын майрамдык маанайына президент Садыр Жапаров дагы ортоктош болду. Шаардагы жылыштар жана майрамдык маанай тууралуу кабарчыбыздын материалында. Саламатсыздарбы жоокарлар? Саламат, болгон, жолдош, баштар, албашчы. Жалал Абад шаарынын кооздугу мына ушул Аюп Сайы тоосунан таамай көрүүгө болот. Эми бул тоонун боорунда Кыргыздын ээн белгиси желек 50 метр бийиктикке көтөрүлүп, көккө желбиреди. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, Жалал Абад шаарынын тургундарынын мааракелүү күнү менен куттуктады. Өлкө башчы өзгөчө эркиндикти, эгемендикти даңктап, даңазалоонун зарылдыгын белгиледи. Дүйнөдө теңдешсиз Манас дастаныбызда дагы желеги туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй, асаба туудан бөлүнбөй, ааламдын жүзү көрүнбөй деген саптар ар бир кыргыз уулунун денесин дүркүрөтүп, демине дем кошуп чыйралтып турат. Азыр Жалал Абад шаары таптакыр башкача. Дегенибиз өзгөрүү, өнүгүү жолунда. Эң ириден эчендеген жылдар бою каралбай келген ички жолдор оңдолду. Айтсак, шаардагы Курманбек, Малашев, Манас, Назаров, Балтагулов, Осмонов, Пушкин, Мамыр Баатыр, Байзаков көчөлөрү толугу менен оңдолгон. Жалтыраган жолдорду президент Садыр Жапаров Минкап төрагасынын орун басары УКМК башчысы менен бирге көрүп чыкты. Толук бойдон жаңыдан курулуп, Союз мезгилинде салынса керек. Ооба, Союз мезгилинен бери вообще ремонт болду элек. Болгон эмес. Ушундай тытылып кеткен, баягы бул бомба түшкөндөй жолдор болчу да. Мына азыр жакын болуп, сонун болуп, зыңкыйып, сонун болуп калды. Эми мына ушул жаңы салынган жолдордо жаңы автобустар жүрө баштайт. Алар 30 орунга ылайыкташкан. Бардык шарты менен. Башкысы майыптар жана балалуулар үчүн коляска менен чыгып түшүүсүнө ыңгайлуу. Азыркы күндө 8 автобусубуз бар автопаркта. 7 автобус уже жараксыз болуп калган. Иштөө мөөнөтүнөн аяктаганына уже 8 жылдан баштап. Автобустар өзү 4 жылдык оно менен белгилеген болсо, бизге уже 12 жылдан ашып. Шаардагы жүргүнчүлөрдү ташуу автобазасынын техникалык паркы 2012 жылдан бери жаңылана элек болчу. Коомдук автобустар дээрлик бардыгы жарактан чыгып, колдонууга мүмкүн болбой калган эле. Президент өз сөзүндө коомдук транспорттор аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө терең мааниге ээ экендигин эске алуу менен бирге 100 миңдеген шаар калкынын керектөөсүнө айланган коомдук транспорттарды жаңылоого белсенгенин айтты. Биз коомдук транспорттор аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө терең мааниге ээ экенин эске алуу менен бул жылы 100 миңдеген шаар тургундарынын күн сайын керектөөсүнө айланган коомдук транспорттарды жаңылоого белсендик. Бүгүнкү күнгө чейин коомдук транспорт көйгөй орчундуу маселеге айланып, шаардыктарды жекеменчик транспорттук каттамдар гана тейлеп калган. Кудай буюрса, эми жаңы автобустар шаар тургундарынын түйшүгүн жеңилдетүү менен бирге жергиликтүү казынага да киреше алып келе баштайт. Шаарда социалдык имараттардын курулушу да кызуу жүрүп жатат. Мисалга, Жалал Абад облустук ооруканасынын курулуш иштери. Ал үчүн казынадан 250 миллион сом бөлүнгөн. Курулушу ушул жылдын май айында башталган имарат ноябрда пайдаланууга берилет. Жаңы оорукана 3 кабаттуу 115 орундуу болот. Мындан 60-70 жылдары курулган эскилик материалдык техникалык базасы аябай эскирген 3 бөлүм бар эле. Булар нефрология бөлүмү, жасалма бөйрөк бөлүмү деп айтабыз. Неврология жана жалпы терапия бөлүмдөрү үчүн курулуп, азыр бүтүү стадиясында турат. Кудай буюрса ушул 3
жогору айтылган 3 бөлүм ушул жерге кирсе, оорулардын дарылануусуна жана өзүбүздүн ушул медициналык кызматкерлер үчүн аябай жакшы ыңгайлуу шарт түзүлөт. Шаардын бюджети быйыл 876 миллион сом менен бекитилген. Каражаттын басымдуу бөлүгү шаарды өнүктүрүүгө бөлүнүүдө. Ага жашылдандыруу, сейил бакчаларды салуу жана башка иштерге каралган. Бюджеттен акча каражаттын туура пайдалануу менен биз мынакей жолдорду куруп атабыз. 2 миллиард акча каражатын быйыл бөлүп беришкен республикалык бюджеттен. Ага жолдорду куруп атабыз. Ооруканаларды, бала бакчаларды, мекеме ишканаларды, өнөр жайларды, ошолорду бүт бар жоон жыл этегинде биз аяктайбыз деген ниетибиз бар. Ал эми бул болсо аймактагы эң ири компаниялардын бири. Ишкана сүттү кайра иштетип, түрдүү продукцияларды өндүрүп келет. Сузак районундагы Үмүт жана Ко компаниясы ошол жылдын июнь айында иштей баштаган. Бүгүнкү күндө суткасына 80-100 тоннадай сүттү кайра иштетет. Ошону менен бирге заводдо сыр, быштак, каймак жана май өндүрүлөт. Шаарда республикалык бюджеттин эсебинен олимпиадалык резервдин облустук мектеби курулуп жатат. Учурда объектини ачууга даярдык көрүү иштери жүргүзүлүүдө. Буга чейин 92 жылдан бери бул жер кесиптик лицей болуп келген. Эми капиталдык оңдоодон кийин 400 балага ылайыкташтырылган мектеп болот. Мында спорттун 7 түрү боюнча окутуу жана машыктыруу процесстери жүргүзүлөт. 2 окуу корпусу, спорт зал, ашкана, 400 балага ылайыкташтырылган жатаканасы бүгүнкү күндө буюрса толук түрдө ремонттолуп, бүтүү аракетинде турат. Канткен күндө да шаардын тарыхы кенен. Быйыл 146 жашка толуп отурат. Ошондой эле өлкө башчы мамлекетте жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында быйылкы жылы Жалал Абад шаарынын Кыргызстандагы көрүнүктүү экономикалык борборуна айлантуу үчүн атайын пландын алкагында 2 миллиард сом акча каражатын бөлгөнүн айтты. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында 2023 жылы Жалал Абад шаарын Кыргызстандагы көрүнүктүү экономикалык борборуна айлантуу үчүн атайын пландын алкагында 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөнүн буга чейин айттым эле. Бүгүн шаардыктардын ыңгайлуулугуна кам көрүү максатында бир топ социалдык курулуштар менен катар ири жумуштардын басымдуу бөлүгү дал ушул планыбыздын аркасында жасалып жатканына күбө болуудасыздар. Биздин максат шаар макамын алып жүргөн калктуу пункттарыбызды шаар деген атка татыктуу деңгээлге жеткирүү болуп саналат. Майрамдык аземдин жүрүшүндө президент 2 спортчу Рустамбек уулу Нурадин жана Амантур Исмаиловго батирлердин ачкычтарын тапшырды. Айта кетсек, Жалал Абад 1887 жылы шаар макамын алган. Өлкөдө 3-чү ири шаардын түптөлгөн күнү быйыл 1-чи жолу мамлекеттик деңгээлде белгиленди. Салават Эркетаева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жума Сереп.